Баарыбыз ийгиликтүү болгубуз келет. Биздин ийгиликтүү болушубузга биздин подсознанияда орнуп калган установкалар таасир берет. Ал установкаларды аффирмациянын жардамы менен өзгөртүп алсак болот. Биз аффирмацияларды айтканда биздин мээбиз ишенбейт. Спорт этет, кантип эле ошондой болсун дейт. Сознаниябызды укпай эле аффирмацияны кайталай берсең, башында 3-4 күн ишенбейт экенбиз. 5-10 күндөн кийин жагып баштайт экен. 20-25 күндөн кийин ал подсознанияга кирип баштайт. Подсознанияга кирип баштагандан кийин ал өзүбүзгө билинбесе дагы элдерге билинип баштайт экен. Биз башкача сүйлөп баштайт экенбиз. Баскан турганыбыз дагы өзгөрүп баштайт экен. Мисалы, күндө менин ден соолугум чың деп кайталай берсең, ал подсознанияга кирет да, подсознание аны аткарып берет. Аффирмацияга эмоцияны кошкондо андан да тез эффективдүү кирет подсознанияга. Подсознание менен иштегенди үйрөнүп алсак, биз каалаган жыйынтыгыбызды ала алабыз. Баскетбольный командаларды тренировка кылышат экен, эксперимент кылып. Биринчи командага кадимкидей эле тренировка кылышат экен, залга барып. Ал эми экинчи команда визуализация гана кылышат экен. Кантип топту корзинага салып атканын, жеңишке жетип сүйүнүп аткандарын жана башка 1 ай бою машыгышат экен. Анан 1 айдан кийин алардын жыйынтыгын текшергенде ошол экөөнүн результаты бирдей болгон экен. Ошо залга барып кадимкидей тренировка кылгандар менен залга барбай эле визуализация жол менен тренировка кылгандардын жыйынтыгы бирдей болгон экен. Подсознанияга киргизгенде ал кантип иштеп берерин билишибиздин кереги жок. Подсознание өзү табат кандай чечиштин жолдорун. Биз өзүбүзгө привычканы киргизип алышыбыз керек. Привычка 20-23 күндө кирет. Негатив жөнүндө деле дайыма ойлоно берсең, ал да привычка болуп калат. Биз жаман привычкаларды киргизип алгандан сактанышыбыз керек. Мээбизди хламга айландырып, ар кайсы негативтерди укпашыбыз керек. Подсознание өзү эле баарын жасай берет. Биз подсознанияны контролдой албайбыз. Кечке кайталай берсек эле привычка болуп калат да, подсознанияга киргенде автоматтык түрдө эле оңой болуп калат. Баары бири-бири менен байланышта. Биздин денебиз өзүнчө эмес, оюбузду дайыма контролдоп турушубуз керек. Фокусту позитивдүү агымга коюп, дайыма жакшы гана жака оюбузду буруп турушубуз керек. Сен бирөө жөнүндө жаман ойлосоң, ал кишиге баары бир ойлонгон сага эле жаман. Ошондуктан акылыбызды, подсознаниябызды жаман ойлордон сактап турушубуз керек. Укканыбызды, сүйлөгөнүбүздү, ойлонгонубузду контролдойбуз. Ишеним ушунчалык организмге таасир берет. Биз жөнөкөй эле сууну дагы дары деп ишенип ичсек, ошол суудан дагы жакшы болуп сакайып кетебиз. Бул эффект плацебо деп аталат. Бүгүн Асель Сыдыкованын берген аффирмацияларын жөнөтөм. Ал өзүнүн ийгилик жолунун бизге кыскача жолун көргөзүп берди. Биз спорт этип, анализдебей эле аффирмацияларды айта беришибиз керек. Аффирмацияны жашыл же сары кагазга распечатка кылып, өзүбүзгө көрүнүктүү кылып илип алышыбыз керек экен. Аны айтарда терең дем алып, как будто ошондой болуп аткандай сезип денебизди пүкүрөйтпөй, түз бош кармап, выразительно айтышыбыз керек. Аффирмацияны мантра сыяктуу кылып күндө кайталап айта берсек, бул привычка болуп бизге кирип калат экен. Болобу, болбойбу деп анализдей бербей, күндө аффирмацияны кайталап турушубуз керек. Аффирмация иштеген үчүн бүт бизнес коучтар, психологдор аффирмациянын күчүн дайыма айтышат. Аффирмациянын жардамы менен бардык ийгиликтүү адамдар өз максаттарына жетишкен. Мисалы, Асель Сыдыкова жөнөкөй посудомоечницадан мультимиллионерге айланды аффирмациянын жардамы менен. Баарын жеңилдетип жасашыбыз керек, ордотпошубуз керек экен. Жеңил эле кыймыл аракеттерди жасап отуруп ийгиликке жетсек болот. Баары оңой эле экен. Болгону кайталай беришибиз керек экен. Визуализация кылганды үйрөнүшүбүз керек. Биз кыялыбызга уже жеткендей болуп элестетип турушубуз керек. Ушулардын баарын кайталоо менен подсознанияга киргизип, жашообузду оңдоп алсак болот.